Саламатсыздарбы замандаштар. Азыр сиздерге мен ислам тарыхында чоң ийгиликтерди жараткан ислам дининин таралуусунда өтө чоң салым кошкон улуу адам жөнүндө айтып өтөйүн. Кожа Ахмет Ясави, Орто Азия ойчулу, акын мистик, дин таратуучу, суфизм түрт бутагын негиздөөчү адам. Сайрам Исфиджаб шаарында туулган, жаркыраган, ибадаттуу, Алланын динин сүйгөн, динин жакшы көргөн, сонун үй бүлөдө туулган. Анын атасы Шайх Ибрагим. Балдары 3 уул, 3 кыз, кечирип коесуздар. Балдары 3 кыз, 1 уул болгон. Ибрагим деген жалгыз уулу болгон. Кожа Ахмет Ясави Деване Хикмет деген өтө берекелүү, өзүнүн ичине алтын гаухардан кымбат адеп ахлак, ибадаттын, сыйынуунун өзөгүн ичине жалгаган сонун хикметтерди калтырып кеткен. Албетте окуңуз. Албетте окуңуз жана өз диниңизди билүүдө көп нерсени үйрөнүп аласыз. Кантип жаркын жүрөк менен ибадат кылуу керек экендигин. Азыр Кожа Ахмет Ясави рахматуллаху алейхтин өмүр баяны жөнүндө сиздерге айтып өтсөм дейм. Мындан көптөгөн жылдар мурда, илгери деп айтайын. Илгери дин сүйгөн адамдар, динди жакшы көргөн адамдар, кат сабаттуу болуп алган адамдар, жүрөгүндө толкуган Аллага болгон махабаты менен Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды жүрөгүндө сакташып, анын сүннөттөрүн бекем кармап, дин таратууга, динге кызмат кылууга, динге салым кошууга аракет кылып, алар дүйнө кезишкен. Дүйнө кезишкен жана дүйнөдө дин жөнүндө айтып, кат сабаты жок адамдарга жеткирип келишкен. Оңой өзүнүн жатык тили менен. Жер кезген, эл кезген адамдар болгон ошондой. Жер кезип айткан, эл кезип айтышкан. Биринен бири өтүп, динди айткысы келип турган булардын. Кереметтүү, укмуштуу окуяларды адамдарга айтып, алардын жүрөгүн ислам динине ачып турушкан. Кат тааныган дервиштер дагы көп болгон, дубаналар, дервиштер болгон ошол заманда. Токтогон жеринде жүрөгүндөгү ислам динине болгон махабатын билдирип, мойнуна асылган кат куржунунан ыйык кол жазмаларды алып чыгып, андан үзүндүү окуп, токтогон жеринде адамдарга айтып берип турушкан. Ошолордун бири болгон эң таланттуу, эң пешенелүү
пешенесинде жаркыраган ислам нуру болгон улуу адам ушул Кожо Ахмет Ясави болгон. Ошондой дин таратуучулардын көч башындагы таланттуу адам өзүнүн тирүү кезинде дагы өтө ыйык адам катары бааланып келген адамдардын арасында. Кожо Ахмет Ясави ошентип биз үчүн бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген, ооздон оозго өтүп, жүрөктөн жүрөккө өткөн Деване хикматты калтырып кеткен. Түрк калктары үчүн өтө сүйүктүү, өтө кереметтүү өмүрү, пакизалыгы, тазалыгы менен, такыбалыгы менен, кандай десем, адамгерчилиги менен, кандай десем, ошол тазалыкка, ошол адамгерчиликке адамдарды чакырып, өзүнүн хикматтуу ыр саптары менен бүгүнкү күнгө чейин жеткирген улуу адам болгон. Ахмет Ясави рахматуллаху алейх өтө таланттуу, өтө жагымдуу адам болгон. Анын турган турпатында андан жакшылыктын, момундуктун, тазалыктын, акылмандуулуктун, даанышмандуулуктун, боорукердиктин илеби келип турган. Эл арасында анын аты көп болгон. Аны Кожо Ахмет Ясави дешкен. Кул Кожо Ахмет Ясави деп дагы айтышкан. Шайх Ахмет Ясави деп аташкан. Кээде Азирети Султан деген. Кыргыз эли болсо Кул Кожо Ахмет Ясави деп айтышат. Ал адамды бүткүл түрк дүйнөсү сүйөт. Айрыкча Орто Азия калкы үчүн өтө маанилүү адам. Өтө маанилүү адам. Эң башкысы ислам динин таратууда сопулукту, такыбалыкты, тазалыкты даңазалаган өтө ак көңүл, жоомарт, таланттуу адам болгон. Ал адам араб же фарси тилинде эмес, өзүбүздүн эне тилде, түрк тилинде түшүндүрүп, жеткирип, кандай түшүнүктүү кылып айтып келген. Дагы эмнесин айтсам,